Кепилдик фонд мамлекеттик ипотека алам дегендерге каржылык колдоо көрсөтөбү? Башкача айтканда, кепилдик фонд ипотека алууга камынып жаткан жарандардын алгачкы төлөмдөрүн аткаруусуна кепилдик гарантия берүү демилгесин көтөрүп жатат. Тиешелүү мыйзам долбоору парламентте 3 окууда жактырылып, азыркы учурда президенттин кол коюусуна жиберилди. Маанилүү маектин бул жолку чыгарылышында биз дал ушул теманын алкагында сөз кылабыз. Суроолорубузга кепилдик фонддун башкармалыгынын төрагасы Малик Абакиров жооп берет. Малик Бактабасович, саламатсызбы? Саламатсыздар. Студияга кош келипсиз. Мыйзам долбоору тууралуу айтсаңыз. Мен туура эле түшүндүмбү, туура эле айттымбы? Кепилдик фонд ипотека алам деген жарандардын эгерде жанагы биринчи алгачкы төлөмүн аткаруусуна каражаты жетпей жаткан болсо, сиздер аркылуу кепилдик алып банктан ипотекалык насыя алат. Ушундайбы? Кичине эле толуктоо да. Мамлекеттик ипотека программасына катышкандар, ана биздин жарандар ушу мамлекеттик ипотека компаниянын каражатын алса да, кичинекей эле толуктоо да. Туп-туура да бул эми мындай болуп калды да, бизде президент, бизде кабинет министрликтер аябай биздин социальный работниктерге жардам берели, жана өкмөттө иштеп аткан ишкерлерге жардам берели деп атат. Себеби алардыкы башка тармактарга караганда эгерде бул эмени алсак, тиги финансы сектор же болбосо частный секторду алсак, айлыктары төмөн эле. Анан мына ипотека компаниясы 6 жылдан бери иштеп келатат. Акыркы жылдарда аябай жакшы жылыш болуп атат. Себеби капитал дагы көбөйүп атат. Өкмөт акча берип атат, эл аралык уюмдар да берип атат. Анан алардын программасында ошо биздин жарандар жанагы мамлекеттик ипотека программасын алганда көп убакытта алардын биринчи салымы жетишпей атат да, акча каражат. Анан биз ошо өзүбүздүн мыйзамды өзгөрткөндө акылдашып, анан ушундай болсо туура болот го деп, анан кийин өзүңүз айтып кеткендей жакында эле 30-июнда депутаттар кабыл алды мыйзамды. Буюрса, эгерде биздин президентибизден кол коюлса, анда биз бир сентябрдан баштап ушундай услуганы биздин жарандарга берген турабыз да. Мамлекеттик ипотека программасы дегенде бул мамлекеттик ипотекалык мекемеден алып аткан ипотекаларга азыр ипотеканы жеке банктар дагы берип атат, ошол эле учурда мамлекет дагы берип атпайбы программа аркылуу? Ошондо сиздер мамлекеттик программага гана кепилдик бересиздер? Ооба, мамлекеттик программа. Мына азыр эгерде биз мамлекеттик ипотека компаниясынын программасын карап көрсөк, анда 2 программасы бар. Бул 4%, анан 8%. 4%-тык программага 10дон кем эмес өзүңдүн салымы керек да. 8%-тык программага 20%-тан кем эмес болуш керек да. Эгерде биздин жарандар ошол сумманы таба албаса, анда банк аркылуу бизге кайрылса, анда биз карап туруп, анан эгерде бүт баары туура болсо, анда кепилдик бергенге даярбыз. Көп учурда баягы кепилдик фонд Кыргызстанда 4-5 жылдан бери иштеп атат, бирок баягы жаңы түшүнүк да. Түшүндүрүп берсеңиз, кепилдик сиздердин берген кепилдигиңиздер бул эмне? Бул баягы банкка каржылык колдоо кыласыздар жаранга, ушундайбы? Бул жерде мындай да, эгерде ипотека жөнүндө сөз болсо, анда бүгүнкү күндө кээде биздин жарандар өзлөрүнүн биринчи взносун таба албаса, бул алып аткан үй коюлат. Анан эгерде жанагы биринчи салымы жок болсо, анда дагы башка кошумча мүлктү койсо, кепилдик катары, залог катары, күрөө катары, анда бере берет да. Анан эми эгерде биринчи үй жок болсо, анда башка мүлктү табыш кыйыныраак болуп калат да. Ошондо биз өзүбүздүн кепилдигибизди берип, алар жанагындай кыйналып эки жакка барып издебейт, эч кимге барып жалынбайт. Анан эртеси күнү 1 жылдан кийин сураса, тиги эме болсо, тиги кредит насыя 25 жылга берилсе, анан дагы 24 жыл нервничать жүргөндөй керек эмне биздин жарандарга, туурабы? Бизге кайрылса, анан биз берсек, закон түрүндө, мыйзам түрүндө алып өзүнүн үйү болуп калса жакшы эле да. Сиздерге кайрылуу үчүн мындай өзгөчө бир талаптар барбы? Өзгөчө бир чогулта турган документтер же зарылчылык жокпу? Эмнелерди топтош керек? Бизге эч зарылчылык деле жок. Себеби мурунку биз ишкерлерге берип аткан эле тартип сакталат.
Алар эгерде банктардан, ипотека компаниянын өнөктөш банктары болот, алар менен биз деле иштейбиз, бүт баары менен. Анан эгерде алардан өтсө, кредиттик комитеттин чечими болсо, анан бизге документти электрондуу түрдө жиберет. Бизге биздин жарандын келгени деле кажети жок. Ал кайсы региондо иштеп жашаса дагы биз электрондуу түрдө алып эле, ошондон чечим чыгарып эле кайра банкка жиберип коебуз. Азыр ушул биринчи төлөмдү аткаруу үчүн каражаты жок болуп жаткан жарандар социалдык фонддогу пенсиялык фонддун топтолмо фондундагы каражатын алып атат да. Ал дагы бир 50 миң, 100 миңдин айланасындагы акча болот экен баягы иш тажрыйбасына жарашачы. Ушул акчаны алып туруп анан көп учурда эми башка каражаты жок болуп калышы мүмкүн да. Ушул акча жетиштүүбү сиздердин кепилдик алууга же кошумча дагы бир салымы болушу керекпи өздүк? Жок, бизге эчтеке кереги жок. Биз жарандардан эчтеке албайбыз. Бул ишкерлерге бергенде эле, эгерде ишкерлер биз мыйзам боюнча жарымынан насыянын жарымынан көп, 50%-нан көп кепилдик бере албайбыз. А бул жерде болсо 10%, анан 20% болот да. Анан кошумча биз эчтеке албайбыз. Буга чейин 6 жыл иштедик. Эгерде бүт программалар болсо, мына өзүбүз 2700 ишкерлерге жардам бердик. Дүйнөлүк банктын бир программасы боюнча 1055 жарандарга жардам бергенбиз ишкерлерге. Экинчи программасы менен 1300 болуп, ошону менен бүт санап көрсөк 5000ден ашык ишкер бизден жардам алыптыр. Анан эми алардан бирөөнүн дагы кошумча бизге күрөө же болбосо поручительство же башка кошумча биздин алдыбызда бирдемке сураганда жокпуз, сурабайбыз. Анан эми мына айта кетсек, биздин 6 жылдын результаты болуп калды. Буюрса 6 жылдын ичинде кайтарымдуулугу 99,8%. Бул жакшы показатель, мен ойлоп атам. Анан эми ипотеканын алгандары деле мындан жакшы показатель көрсөтөт деп ишенебиз да. Эгерде сиздерге бир эч кандай кызыкчылыгы жок болсо, эмне пайда деген маселе да? Бул эми мындай да, биз чын айтканда өкмөттүн компаниясыбыз. Анан биз жарандарга жардам бериш керек. Бул 100 өлкөдөн көбүрөөк өлкөдө кепилдик фонддор иштеп атат. Бул өзү социальный проект. Кепилдик фонд социальный. Анан кийин бизде мүмкүнчүлүк болсо, эгерде биздин жарандарды колдосок, андан эч деле бизге зыян болбосо эмне үчүн колдобош керек? Бул өкмөт колдоп атат. Мына Садыр Нургажоевич 31-августта былтыр айткан, биз кепилдик фондду колдошубуз керек. Анан жаңы программа ачабыз, жаңы кепилдик фонд ачабыз. Баасы $24 миллион болот деп айтылган. Ал ишке ашып кетет. Мына биз Дүйнөлүк банктан биринчи программа жанагы ковидтен пострадали биздин ишкерлер, ошолорго деп $100 миллион берилген. Ошондон бизге 24 миллиону берилген. Мына ишкерлерге жардам берип атабыз. Өкмөт колдоп атса, анан биз өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз болсо колдоп койсок, андан эч деле жаманчылык болбойт. Бир гана нерсе, баягы биздин берип аткан кепилдикке биз комиссия алабыз. Ал болсо баягы 2%-ын тегерегинде бүгүнкү күндөчү. Анан 25 жылга берилип атпайбы биздин мамлекеттик ипотека компаниясы. Эгерде биз бир эле жолу алабыз да башында. Андан кийин эч кандай төлөм болбойт. Эч кандай ай сайын, жыл сайын деген болбойт. Эгерде биз ошо 2%-ды 25 жылга бөлсөк, анда 0,8% болот. Эми бул аябай эле төмөн болуп атат. Мен ойлоп атам, ар бир ипотекага алып аткан ишкер муну төлөй алганга мүмкүнчүлүгү болот. Анан дагы кошумча, эгерде мыйзам буюрса кол коюлуп калса, анда биз өзүбүздүн дагы ички нормативдик документтерди карап, политикадан, процедура, положение деген болот. Биз буга чейин ипотекага бере элек болчубуз да. Аны болсо ылайыктап, анан буюрса бул сентябрга даяр болобуз го. Сентябрдан баштап мүмкүн кичине кечирээк болуп калышы мүмкүн, эртерээк болуп калышы мүмкүн. Анан жанагындай биздин жарандарга эгерде муктаж болсо, жардамыбызды бергенге биз даяр болобуз. Кагазды көтөрүп алып ары чуркап сиздердин кеңсеге баруунун кереги жок, банк гана багыттандырат. Ооба. Банк эле сиздерге өздөрү. Банктар бүгүн маалымдуу элеби ушул боюнча? Бүгүнкү күндө эми маалыматтык компанияны азыр биз мына маалымат жок болсо дагы биз 2 айдын ичинде анын баарын айтабыз. Анан банктар менен келишим түзүш үчүн биз баягы ишкерлерге бүгүнкү күндө
берип кепилдикти жакшы эле иштеп атабыз. 18 банк, Орус Кыргыз өнүктүрүү фондусу, Өзбек Кыргыз өнүктүрүү фондусу, анан да 3 микрофинанстык уюм мененчи. Анан алар менен да макулдашабыз. Мен ойлоп атам, анда деле көп проблема болбойт. Бүгүнкү күндө кепилдик фонддун уставдык капиталы канча болду? Уставдык капиталы 6 миллиард 632 миллион сом. Баягы сиздерди ачылып иштеп баштагандан берки негизги максат ушул аймактарды өнүктүрүү, орто жана чакан бизнести колдоо, ишкер субъекттерге каржылык колдоо көрсөтүү максатында болбоду. Анан баягы ушунча убакыт аралыгында канча кепилдик бердиңиздер, анан мындай бир ийгиликтүү ишке ашып аткан долбоорлор тууралуу айтсаңыз. Мына мен айта кетпедимби, биз 3000 ишкерлерди 3000 тегерегинде колдодук. Биз берген кепилдиктин суммасы 4 миллиард сомдон жогору болду. Биздин банктар болсо 14 миллиард сомдон жогору берди. Анан эми бизде 4 приоритеттүү тармак бар. Биринчиси бул айыл чарба продукциясын кайра иштетүү, өндүрүш жана туризм. Анан башка тармактар деле колдонот, бизден колдоп беребиз. Ушул тармактарга 65-тен 70%га биздин кепилдиктер жумшалган. Саны боюнча 75%-тын тегерегинде. Региондорду дагы биз тиги колдоп атабыз. Мына тиги региондорго 84-85% биздин кепилдиктер жумшалган. Берилген кепилдиктердин 85% аймактарга кетти. Аймактарга кеткен. Андан тышкары эми жанагы эгерде проекттерди алсак, бизде чоң дагы жакшы проекттер бар, орто дагы, кичине дагы проекттер бар. Эгерде биз мына карай кетсек, тиги мына сүт компаниялар, алар экспортко жакшы чыгып атат, мына Казакстанга жана башка региондорго. Биз практически бүт региондо сүт чыгарган, сүттү кайра иштетип, сүт продукциясын чыгарган бүт баарын эле колдоп келатабыз. Таласта, Ошто, Көлдө, Нарында, бүт эле областтарда колдоп келатабыз. Андан тышкары мына эгерде биз тиги эт жагын карап көрсөк, мына Скөлдө тиги мясокомбинат курулган. Бизде Баркат, Чүй областында Баркат каралып атат, аны колдоп атабыз. Андан тышкары мына Ош, Жалал-Абадта ташты чыгарып, мрамор өндүрүү строительствого колдонгон, курулушка колдонгон продукцияны алар аябай жакшы Казакстанга сатып атат, аякта курулуш аябай жакшы жүрүп атат. Гевер компаниясы Кытайга сатып атат, аларды колдоп атабыз. Жана башка көп ири жакшы проекттер бар, баарын колдоп келатабыз. Сиз жогоруда айткан баягы бизнес долбоорлор, буларга түз каржылоо аткарган жоксуздар. Сиздер аркылуу кепилдик гана алышты. Ооба. Яны түз каржылоо мүмкүнчүлүгү барбы сиздерде же жокпу? Бизде андай мүмкүнчүлүк жок. Ал үчүн биз кредиттик уюм болушубуз керек. Улуттук банктан лицензия алыш керек. Бизде андай максат жок. Мыйзамда дагы андай мүмкүнчүлүк каралган эмес. Баягы кепилдик фонддун ачылгандыгы өз кезегинде ушул каржы жаатында бир уникалдуу долбоор болду да. Бизге окшоп ушундай иштетип аткан коңшу өлкөлөр барбы ушундай модельди жайылтуу? Бизде эми Орто Азия боюнча мындай модель жок. Казакстанда Даму деген фонд бар, ошонун алдында алар кредит да беришет, кепилдик да беришет, жана башка иштерди аткарышат да. Алар бир компаниянын ичинде. Бизде болгон финанс уюм жок. Экинчиден биз болсо өзүбүздүн Кыргызстандын кепилдик фонд моделин ойлоп чыгып, биздин патенттик службадан аны патент алганбыз. Мына атайын ала келдим. Күбөлүгү. Аны болсо чыгарганбыз. Андан тышкары тиги кимдер муну болсо биз Тажикстанда өткөрдүк. Тажикстанда бүгүнкү күндө кепилдик фонд Кыргызстандын модели менен 1500 кепилдик берилген. Анан эми жана мен айта кетпедимби, дүйнөлүк банкта бизге $32 миллион берип атат. 24 берилди, 38 дагы берилген атат. Ал жана портфелдик кепилдик берген. Аны дагы айта кетейин, бул мыйзамга кирген. Биз мыйзам жөнүндө да сөз кылып кетпедикпи? Бул эгерде биз бүгүнкү күндө 3 күндөн 7 күн, 10 күнгө чейин карасак, бул ишкерлерге да убакыт, акча деп деген сөз бар эмеспи? Время деньги деген. Анан эгерде биз мыйзам ишке кирсе, анда биз портфелдик гарантияны, кепилдик бере баштасак, бул биздин карообуз 1 күнгө чейин төмөндөйт. Ишкерлерге бат акча алганга дагы мүмкүнчүлүк, ушу кабыл алынган мыйзам дагы түзөт.
Ал эми ушул кепилдик фонддун алкагында ипотекага кепилдик берүү маселеси башка өлкөлөрдө кандай колго алынган? Ар кайсы өлкөлөрдө ар кандай, мына Казакстанды кайрып алсак, аякта өзүнчө кепилдик фонд ипотека программасынын колдообу бар. Ар кандай, аларда кээ бирлерде экспортду колдогон фонддор болот, страхование деген фонддор болот. Эми ар кандай, бирок эми бизде азыр биз ушундай кылып биздин жарандарды колдоп иштетели. Анан кийин бир 5 жыл, 10 жыл өткөндөн кийин мүмкүн өзүнчө компания ачылып калат, аны дагы турмуш көрсөтөт да. Кепилдик фонддун ушул ипотекага каржылык колдоо же кепилдик бергендиги бир жаңы багыт болуп атпайбы? Анан мындан улам кепилдик фонддун уставдык капиталы алдыда көбөйөт деп күтсөк болобу? Бул боюнча план максаттар кандай? Эми бүгүнкү күндө мен биздин өкмөткө, президентке жана Улуттук банкка ыраазычылык билдирип коеюн деп атам. Алар ар дайым бизди колдоп келатат. Бүгүнкү күндө эгерде биз 6 жыл мурун 282 миллион сом менен баштасак, бүгүнкү күндө 40 эсеге өсүп 6 миллиард 632 миллион сом болду. Биз дагы өзүбүз иштегенибиз прибыльный, таза киреше алып келип атабыз. Биздин акционерлер дагы бизге таарынбайт деп ойлоп атам, ошондуктан көбөйүп келатат. Мүмкүн быйыл дагы капитал көбөйүп кетиши мүмкүн, мүмкүн эмдиги жылы көтөрүлөт. Анан эми аны биздин акционерлер чечет. Аларга сөз айта албайм, ошон үчүн акционерлер чечсе биздин капиталыбыз көбөйүшү мүмкүн. Чоң рахмат, Малик Бартабасович, студиябызга келип, убактыңызды бөлүп, суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жолку чыгарылышта биз кепилдик фонддун төрагасы Малик Абакиров менен кепилдик фонд жакында мамлекеттик ипотекалык программага катышкандарга алгачкы төлөмдү аткаруу үчүн кепилдик фонддон кепилдик алуу маселеси тууралуу сөз кылдык. Саламатта туруңуздар.